дайыны жок эле ар бир эле адамга барып үй бүлөңдүн ичиндеги жан дүйнөңдө сырыңды айта бербегин. Анткени ал сыр сенде турган мезгилде сыр сенин кулуң болот. Качан аны сен башкага айтканды сен анын кулу болуп каласың. Жан дүйнөңөрдү барып ар кимге төгө бербегиле. Анткенсе ал акыртуу апарып туруп сенин башыңа тиген балта болот. Тилиң ыргыбайт, башың ыргыйт. Бүгүн оор. Бир аз сабыр кылып койсоң, эртең жеңил болуп кетет. Бүгүн жеңил болуп атат, эми коркуп туруш керек. Аркасына бала келип калбаса экен деп, кыргызча айтканда дөөлөт тоголок, мээнет жалпак болуп, ылдый түшүп, мындай айтканда ылдый болуп алып, Кудайдан коркуп ушуга шүгүр я Алла, ушуну менен алып салба деп туруш керек. Мына ушундай. Демек, мынекен биздин мусулманчылыгыбызда чагымчылык жок.